1.75 кыргыз жылкынын ушундай чоңун көргөндөр барбы? Кунан. Бүгүн андай гиганттар чыгып атат биздин Жалал Абадтан. Жанагы метрге салып аза кыргыз жылкынын чоңу ушундайын көргөндөр барбы? 1.70 ашык кунан экен, а? 75. Канча дейт? 75. Муну карап кой. 1.75 деп атасызбы? 1.75. Кыргыз жылкынын ушундай чоңун көргөндөр барбы? Көргөндөр болсо жазып койгула. Какчы бир? 1.75 кыргыз жылкынын ушундай чоңун көргөндөр барбы? Кунан. Бүгүн андай гиганттар чыгып атат биздин Жалал Абадтан. Жанагы ачы тараптан. Анда эмесе видеону толук көрсөңүздөр, мына ушундай бир чоңун минем дегендер, чоңун издеп жүргөндөр кайрылга байланышкыла азыр маалыматын беребиз. Болгон 2 жашта экен. Эң кызык жери таза кыргыз жылкысы дейт. Мирлан аке, бул кунан тууралуу маалыматты берели. Кунан 2 жашка кунан. Таза пышты. Таза кыргыз жылкы. Бул аспектар өзүн. Жакшы нерсе болуп калар, чоң болот деп аспектка кармап отурган нерсе деп ак кемеден калышпаган акчы булар депчи. Зарып болсо терек жуулат дегенде. Ушуну бир жакшылыкка иштетели деп. Эсинден чыгарып коелу деп чыгардым да. Таза кыргыз жылкы, энеси ам кыргыз, атасы ам кыргыз жылкы. Чоң экен, бирок Европаларда эле экен, а? Аралашкан эмес. Жакшы экен. Эми үйрөтүлүп атат. Турган. Жаңы мингиби? Жаңы минги бар. Жакшы болуп калды. Жош характери. Өтө. Жакшы экен. Ден соолугу баары мыкты? Ден соолугу баары жок, мыкты. Бу азыр боюн ченедик 75 чыктыбы? Бою метрге 75 чыкты. 80ден ашабы ошондо? Барып. Эми азыр 2 жашам. Жакшы эле чоңойдук мына. Быйыл кыйла өсүп кетти. Жакшы эле чоңойдук. Жакшы экен. Чалган болсоңор мунун теги тууралуу дагы өзү кенен маалымат берет экен. Торутайдын баасы канча? Баасын 30 деп атам. 30 миң. Жакшы экен. Сүйлөшүү жолу бар. Мына ушундай чоңун минетилем болсо тапкыла, көргүлө дегендер чалып байланышкыла. Буга колум жетеби мунун оозуна? Чоң көмүрөк көз тийбесине. Анаке. Тиштери. Жакшы экен. Мына төшү. Тезби? Тез. Туяктары да тегерек бийик экен, пайлары күчтүү экен. Арт жактары, кери жактары, сору, бой. Песка булакка тартып миниш керек экен, уну көз тийбесине жазып койгула жигиттер. Жакшы экен, мукамнага бурчунум. Андай палван. Арт жактары. Түз айдач. Быйыл үйрөтүлүп аттыр бул. Не деп ат койсо болот буга. Кличкасы жок экен. Жакшы бир ат жазып койсоңор дагы болот экен. Жаккан болсо кимге жакса чалып мына. Элпек озгор. Башын дагы жакшылат экен, а? Жакшы экен. Номерди жазам, калтырам, Жалал Абадта. Туугандар, кимге жаккан болсо чалыңыздар. Шуну бир жакшы адам алып кылып алсын, элге салып көрөлү деп атат. Аттын ээси.